Салам достор, биз менен англис тилин үйрөнүп жатканыңыздарга абдан кубанычтабыз. Мурунку сабагыбызда to have'дин терс сүйлөмдө колдонулушу жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүнкү сабагыбызда have got'тун терс сүйлөмдө колдонулушу жөнүндө сөз кылабыз. To have менен have got'тун терс сүйлөмдө колдонулуштары таптакыр бири-бирине окшобойт. Келиңиздер, анда сөз башынан болсун. Эгерде сүйлөмдө have менен бирге got колдонулса, терс сүйлөмдө have'ден кийин not бөлүкчөсүн кошуп колдонобуз. Мисалы, I have got a car. I have got a car. Менин унаам бар. Бул жөнөкөй сүйлөм. Терс сүйлөм түзүү үчүн ушул эле сүйлөмгө have'ден кийин not бөлүкчөсүн кошуп колдонобуз. Мисалы, I have not got a car. I have not got a car. Менин унаам жок. Сүйлөмгө not бөлүкчөсүн кошуп колдонуу менен сүйлөмдүн терс мааниде экендигин билдирип жатабыз. Эгерде сүйлөмдө he, she, it болсо, анда have got эмес, has got колдонулат. Мисалы, he has got a bike. He has got a bike. Анын велосипеди бар. Бул жөнөкөй сүйлөм. Терс сүйлөмдө he has not got a bike. He has not got a bike. Анын велосипеди жок. Сүйлөмдө he, she, it болсо, терс сүйлөмдө has'ден кийин not бөлүкчөсүн кошуп колдонобуз. Келиңиздер, бул таблицага көңүл буралы. Жогорудагы айтып өткөн теорияны бул таблицадан көрүп жатасыздар. I have got a car. I have got a car. Менин унаам бар. Терс сүйлөмдө I have not got a car. I have not got a car. Менин унаам жок. Терс сүйлөмдө have'ден кийин not бөлүкчөсүн кошуп колдонуп жатабыз. You have got a bike. You have got a bike. Сиздин велосипедиңиз бар. Терс сүйлөмдө you have not got a bike. You have not got a bike. Сиздин велосипедиңиз жок. We have got scooters. We have got scooters. Биздин самокаттарыбыз бар. Терс сүйлөмдө we have not got scooters. We have not got scooters. Биздин самокаттарыбыз жок. You have got horses. You have got horses. Сиздердин аттарыңыздар бар, жылкыларыңыздар бар. Терс сүйлөмдө you have not got horses. You have not got horses. Сиздердин аттарыңыздар жок. They have got motorbikes. They have got motorbikes. Алардын мотоциклдары бар. Терс сүйлөмдө they have not got motorbikes. They have not got motorbikes. Алардын мотоциклдары жок. Жогоруда айтып өткөндөй эле he, she, it'те has got колдонулат. He has got a plane. He has got a plane. Анын учагы бар, анын самолету бар. Терс сүйлөмдө he has not got a plane. He has not got a plane. Анын самолету жок. She has got a helicopter. She has got a helicopter. Анын вертолету бар. Терс сүйлөмдө she has not got a helicopter. She has not got a helicopter. Анын вертолету жок. It has got a ship. It has got a ship. Анын кемеси бар. Терс сүйлөмдө it has not got a ship. It has not got a ship. Анын кемеси жок. Достор, эсиңиздерде болсо, мурунку сабагыбызда have not, has not'тун кыскартылган формасы жөнүндө сөз кылганбыз. Have not, haven't болуп кыскартылат, ал эми has not, hasn't болуп кыскартылат. Сүйлөмдө have not got колдонулса, have not, haven't болуп кыскартылат, ал эми got кыскартылбайт. Сүйлөмдө has not got колдонулса, has not, hasn't болуп кыскартылат, ал эми got кыскартылбайт. Келиңиздер, чогуу кайталайлы. Haven't got, haven't got, hasn't got, hasn't got. Келиңиздер, бул сүйлөмдөрдү салыштырып көрөлү. You have not got a bike. You have not got a bike. Сиздин велосипедиңиз жок. You haven't got a bike.
You haven't got a bike. Сиздин велосипедиңиз жок. Экөө тең бирдей эле мааниге ээ. Биринчи сүйлөмдө have not got'тун толук формасын колдонуп жатабыз. Экинчи сүйлөмдө have not got'тун кыскартылган формасын колдонуп жатабыз. Кийинки сүйлөм. He has not got a car. He has not got a car. Анын унаасы жок. Кийинки сүйлөм. He hasn't got a car. He hasn't got a car. Анын унаасы жок. Экөө тең бирдей эле мааниге ээ. Биринчи сүйлөмдө has not got'тун толук формасын колдонуп жатабыз. Экинчи сүйлөмдө has not got'тун кыскартылган формасын колдонуп жатабыз. Келиңиздер сүйлөмдөрдү терс сүйлөмдөргө айландыралы. You have got a ship. You have got a ship. Сиздин кемеңиз бар. Бул сүйлөмдү кантип терс сүйлөмгө айландырабыз? Эгерде сүйлөмдө have менен бирге got колдонулса, ушул эле сүйлөмгө have'ден кийин not бөлүкчөсүн кошуп колдонуу менен биз терс сүйлөм түзөбүз. Демек, you have not got a ship. You have not got a ship. Сиздин кемеңиз жок. Же you haven't got a ship. You haven't got a ship. Haven't got, have not got'тун кыскартылган формасы. She has got a plane. She has got a plane. Анын самолету бар. Терс сүйлөмдө азаматсыздар. She has not got a plane. She has not got a plane. Же she hasn't got a plane. She hasn't got a plane. Hasn't got, has not got'тун кыскартылган формасы. We have got a new car. We have got a new car. Биздин жаңы унаабыз бар. Терс сүйлөмдө кандай болот? Азаматсыздар. We have not got a new car. We have not got a new car. Биздин жаңы унаабыз жок. Же we haven't got a new car. We haven't got a new car. He has got a bike. He has got a bike. Анын велосипеди бар. Терс сүйлөмдө he has not got a bike. He has not got a bike. Же he hasn't got a bike. He hasn't got a bike. They have got scooters. They have got scooters. Алардын самокаттары бар. Терс сүйлөмдө кандай болот? Азаматсыздар. Have'ден кийин not бөлүкчөсүн кошуп колдонобуз. They have not got scooters. They have not got scooters. Же they haven't got scooters. They haven't got scooters. Достор, бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Адаттагыдай эле сиздерге тапшырма даярдап койгонбуз. Төмөндөгү шилтеме аркылуу кирип, тапшырманы онлайн аткарып жөнөтүңүз. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.